Адамзатычы көңүл сүйгөн жердин кулу да. Жакшы да. Жакшы адамдар менен отурганда жан дүйнөң толот. Бириң эки болгондой болуп, бүтпөгөн ишиң бүткөндөй болуп, көңүлүң тынчтанат, жүрөгүң тынчтанат. Адамга өзү ошол тынчтануу керек. Көп нерселер керек жакчы. Байлык, бийлик, мансап, дөлөттү адам тапкан менен кээде тырмактын үстүнөн көңүлдү таппайт да. Көңүл сүйгөн жердин кулу болот. А көңүлдү чындыгы жан дүйнөсү таза адамдар гана толтурат. Акыркы учурда ар түркүн тренингдер өтүп атат да, бактылыктын формуласы, байлыктын формуласы, деги эле жакшы жашоонун ар түркүн. А мен бир формула түзгүм келип атат да, ал жан дүйнө байлыгы деген. Сонун. Жан дүйнө бай болгон адам жашоодон көп кемчиликти көрбөйт. Кудайдын ар бир аткан таңына, ар бир кирген кечине, суу болобу, нан болобу татып аткан рызкысына шүгүр кылат. Ал эми шүгүр деген 5 тамга, жашоо деген 5 тамганын убандысы да. Бакыт деген 5 тамганын ачкычы. Мына ошонун өзү өмүр да. Өзү өзөк деген сөз ошол да, жашоонун өзөгү ошол. Ал эми жан дүйнө качан байыйт? Жан дүйнө жакшы адамдар менен отуруп, жакшы сөз айтканда, кулак сүйүнгөндө, көкүрөк ачылганда, көөдөнүң толгондо, жүзүндө жылмай болгондо. Эң чоң байлык, эң чоң бакыт бул үй бүлөң тынчтыгы. Анын жан дүйнөң тынчтыгы. Балдарым жанында жадырап жайнап күлүп турса, алтысан аман ден соолугу чың болсо, өздөрү курган кичинекей мамлекеттеринде дайыма гармония деп коет, ынтымак, ырыскы, бай бакубат жашоонун ээси болсо, ошолор курган мамлекетте ар бир ата эне сыйлуу конок болуп, почетный гражданин деп коебуз орусча айтканда. Ошол төрдүн көркү болуп, Кудайга шүгүр деп эмгегинин үзүрүн көрсө, мына ошол жашоо. Туура. 5 күн жашайсыңбы, 5 жыл жашайсыңбы, 90го чыгасыңбы, жаш болобу, адам өмүргө тойбойт да. Туура. Ал эми өмүрдүн эң чоң сабагы, маңызы ошол көз ирмемге татыган бакыт. Кайталангыс мүнөттөр. Пенде ыраазы болуп шүгүр деген күндөр. Мен ошон үчүн ар бир инсанга, ар бир досторума, ар бир жакшы көргөн адамдарыма, балдарыма айтат элем да. Кудайдын берген ырыскысына, бүгүнкү күнүнө, алтысаныңардын амандыгына, ден соолугуңардын чыңдыгына, жакындарыңардын жанында жайнап турганына шүгүр жегиле. Калган өттү кетти нерсе. Туура. Ал нерсе эч нерсеге арзыбайт. Сонун.